Geldi. Oğuzcan, Vakit yakından sen tokundan çıktın. men daha sağıqşıp can, vaqt yaqindan sen to'qindan chatam. Мекеге керек kızlar. Ben Sibir'de gittim. Anneciğiz. Спасибо вам. Ой, телефон. Alo. Kunduz Ece siz mi? Bari жақшылайы? Жақсы бар, жақсы. Құдай шүкір. Айсана, уақытың болса бүгін біздің үйге келе кетпейсің бе? Адылдың врачтарынан хат келген. Білесің де, тілді білбейбіз. Сен жардамың керек болып атат қызым. Мақұл барып қалам Эже. Мейліңіз. Аз барам. Рахмат. Сен де келіп бергенге чоң рахмат. Сен де жұмышыңа барышың керек та. Жүремен кеттеле. Gittik. Abba, Aysan Ecem geldi. Aysan Ece. Nasılsın? Aysun Ecesi gelgen durmayla. Sağa. İyi, jönlü oymak bilek. Daima götörünüyle. Жақсы, жақсы, gel deş. Öte oy, doğru, gel. İşlerin qanday, жұмыстарың жақсы mı? Жақсы. Öte oy, öte. Қанайсың Адыл, жақсысың ба? Жақсы өзің қандай? Canbeke. Жақсы апам. Gel otur. Senin vaxtыңды албайды. Жеңіп кеттім. Ова. Қатты. Оқып берсің. Урматтуу Кундуз айым. Сиздин уулуңузду биздин өлкөнүн клиникасына операция жасатканга жардам бере турган адамдар табылды. Кудай буйруса, жакын арада билеттер колуңарга тиет. Биз силерди күтөбүз деп, Фресен Яков. Жакшы болгон турбайбы, Эже? Кудай буйруса жакшы болуп кетесиң. Şey болмасаң мени не кылат элем я? Карабайсың беби. Экөөбүз көчөдөн эле жолугушуп таанышпадык беле. Эми карасаң бир тууган сиңимдей болуп калдың. Жумушуңдун көптүгүнө карабай бизге аябай жардам кылдың. Коюңузчу, арзыбаган эле жумушко. Койчу, аяктагы арзыбаган жумуш. Канча жакшылыктарды кылып атасың, бактылуу бол. Рахмат, мен сага ыраазымын. Ыраазымын. Чай қойыңыз. Ой, раза чай коюйун. Рахмат, бактылуу бол. Бактылуу бол кызым. Чай коюйун. Üçüncü sırada çoğalı. Кел. Сен кандай окуп атасың? Жакшы окуп Жакшы. атасыңбы? Кандай жүрөсүң? Жақсы. Мен көп сыратқа түшкөндүрбү. Кана көрсөтчү. Мына азыр апам менен түшкөндүрдү. Мына бул жакшы болуптур. Abi. Бұл Рыскелденің өлелі тұрған қызы ғой?
Abo. Ay bunun kүйөөсү. Bir kız var Turbayba. Anasıға. Koyay. Çiğ çalay. Ay Kuday ay. Nasıl bir bütün şunu çalmadan tutacak böyle. Oh böyle. Alo. Ой, Дилеже, эми бир нерсени сизге айтпасам болбос го дейм да. Анткени өзүңүздүн сиңдиңиз болом, анан Айнаштын подружкасымын да. Ay tüm şunda ne oldu? Tırışçılık mı değil? Ай, Дилеже. Жанагы уулубуздунчу ала турган кызы Айсананы мен азыр эле интернеттен көрдүм. Ооба, эч кимге айтпай эле коюңуз, өзүңүз эле бир жолу көрүп коюңузчу. Анын деген күйөөсү, анан бир кызы бар, келин турбайбы? Анан калса дагычы, атасы алкашмыш. Анын апасы кичинекей кезинде эле ошо атасына таштап кеткенмиш. Ay, balası var bikin. Al taz ata-enesi жок неме, жакшы деле тарбия көрбөгөн эме го. Биздин ырыскердеги андай кыз болбойт. Анын башын айландырып эптеп тийип алайын деп аткан эме ғой ал элек немеке. Мен аны Айнашка айтайын. Ооба, мен да кайтам. Бирдеме уксам дагы сизге дароо чалып турам, макулбу эже? Болуптур. Албайсың байланайын. Кандайсың? Жакшы. Ай, эмне болду? Уктабай эмне кылып жүрөсүң? Ой, уйкум качып, тек жаман болуп атам ай. Айнашка антип айтабы сени? Эмне болду? Ай, бирөөсү када болду? Ой, жок айланайын. Кудайымдан сактасын. Ой, сен билесиң да, тиги Айнаш деген уулун үйлөндүрүм деп жатпады беле? Эмне болуптур? Ой, суранан эч кимге айтпа. Мен азыр сагачы WhatsApp менен бир нерсе жөнөтөм, ошону көрчү. Ай, болтур ай. Макулбу? Ооба десең ай, бизде ушундай жаңылыктар. Эми кечирип койчу. Чын эле көз көргөн көз ишенбей турам алтыным десем. Ушундай жаңылык болуп кетти да. Аны сен көргөндө өзүң түшүнөсүң. Ана кийин сүйлөшөбүз. Макулбу? Бизде түн да билесиңчи, уйкудан калып сага чалып атканмын да. Болуп турам да. Жакшы укта, болуптур. Макул. Eşik açık, girever. Ay. Oba gir. Kanday? Ben gireceğim attığımda. Gör o kadar. Oba, kandaysın? En solukta. Жақшы келбедің де жүрі. Жаңы чарчадым ай. Ay basa gir, жақшы olmadı, biraz келбедің. Жақшы несі ме?
Ой, чарчадым. Кел, ай, мұнан көрбейсің бай. Сұмдық емелерді алып келдім саған. Қоя тұршы, чай ішіп алған көресің. Ай, қоя тұршы бұлтым. Емел келдім әлі. Айна, чай ішкен өзіңдей таптым жақсы көріспесің бе? Ай, рахмат. Деме, ай, өзіңде не жаңылық? Ой, жаңылық деген толтыра, білесің да. Ай, той аш күчейт емес пе? Мына тапқаныңдың барын табасың, чачасың. Табасың, чачасың, табасың, чачасың. Жашы ошымен қиын мұ? Әмен де қызық та қиын деп қойым. Сөзім, жаңылықтан башташы, болды мен жыдавайым да. Жаңылық па? Жаңылық деген толтыра. Сен түгілі рыс келдені білесің да, үйреңін атпады бәле. Ошо үйленем деген қызчы, қыз емес елечек, күйеуге тиген келін екен да. Ой, күйесі бар екен, анысы да инвалид екен, бір қызы бар екен. Ой, чайланы, сен анын қаяқтан ұғып қалдың, қаяқтан біліп қалдың. Ой, ұқтың да шығылсачы. Менен дегенше, айылдаш бір ежем бар. Ошо ежем, ошо еке қыз жашаған подъездде иштейт екен, ошо көріп тұр. Жана айылдаш ежем бі жана подъезд жуған. Ова да. Ой, көрсү деген жана инвалидтерге акча деген көп келет турбайбы? Ошонун акчасын алып, коюп, кийинип алып жүрсө байкуш эркектер алдамат да. Айланай. Ай, аны қоя тұрчы. Мына рыс келді. Біліп, көріп, ұғып тұрып, бәрібір үйленем десе емне қылабыз. Ойға қойгын, ой. Айнаш дегенчи баласын үйлөнтпөй коет. Аны билесиң да. Бир айткан сөзүнөн такыр кайтпаган аял. Қойынтып қалып тұрайым. Баяғы тойың емне олды баса? Той қорымды аябай күпілдіп жүрем дағы. Қойгын, ал тойға барсамчы. Дағы не олып кетті деген? Ой, ал құдасы демеле. Алло. Зина, қандайсың? Жақсы. Жақсы, рахмат. Тойдың қамын көріп отауыз. Қарап көрейін. Айтқаның жақсы болбоду бу? Саламатта бол. Бұл эмне деди? Чын уктум бу? Же жалган угуп алдым бу? Кана карап көрөйүнчү. Чын турбайбы? Ушундай да болобу? Ой. Мен жалган го деп атса, бул чындык турбайбы? Бул кыз баламды алдап жүргөн турбайбы? Көрдүңбү сүрөттөрүн? Мен сени жалгыз чоңойттум. Кыйналдым, ыйладым. Эми сен чоңойгондо азаң тартып жүрөйүнбү дагы? Ой, бул кыздын ата энеси бар эле турбайбы? Тай эжеси болсо бир аз убакыт керек эле, бир нерсе айтайын дедим эле деген көрсө ушундай турбайбы? Мындай болушу мүмкүн эмес, апа. Мен ай санат менен сүйлөшмөйүнчө ишенбейм. Кантип ишенбейсиң? Ой, Аяш апаң менен тай эжең айтып атса, кантип ишенбейсиң ой? Айта берет да, ар нерсени айта берет да. Мен Айсанадан башка эч кимге үйлөнбөйм. Айсанага сен үйлөнбөйсүң. Андан көрө биз эч кимге айтпайбыз. Элге эмне деп айтыштын, бир айласын табабыз. Сен Айсанага үйлөнбөйсүң. Экинчи ал жөнүндө мага кеп салбагын, көзүмө да көрүнбөсүн. Уктуңбу? Айсанага үйлөнөм, апа. Айсанадан башка эч кимге үйлөнбөйм.
Үйленбейсің. Үйленем. Шо? Жакшы. Кандай жүрөсүң? Жакшы. Кыз келди. Сага эмне болгон? Айсана. Макул алтын, мен сага ишенейин. Азыр мен сага бир нерсе көрсөтөм. Танбайсыңбы? Көрсөт. Мына. Так. Эмне бул сүрөттөрдү өчүрүп салдың беле? Я. Өчүрүп салдың беле дейм. Мен эч нерсени түшүнгөн жокмун. Эмне Бе сүрөттөр? кантип түшүнбөйсүң? Ал ким? Ким ал? Кыз келди. Булардын баары калп. Кимден уксаң ошол адамдарга барып сураштыралы. Өз бактыбыз үчүн чындыкты сүрүштүрсөк болот да, чынбы Кыз келди. Мен сага ишенбей калдым. Мен сүрүштүргүдөй аял киши эмесмин биринчиден. Мен эми түшүндүм. Көрсө чын эле айткан турбайбы? Кыз келди. Мен сени сүйөм. Сен бир аз күтүп тур, чындыкты уккан жакты. Кыз келди. Кыз келди. Bunun bari kalıplarız geldi. Ой. Зиночка, эмне болду неме? Жакшыраак эле жүрдүң эле го. Эмне бир нерсеге кабатыр болуп атасыңбы? Карачы, давлениең ушунча көтөрүлгөнчө. Жақын құрбысының баласы күйіттен ішіп кеткен. Ішіп сайынып жүріп. Ақыры білмеймін, досасын көбірек сайынып алған бір шықса қаза болып қалып тұрмай құшым. Эмне дейсиз? Арты кайрылуу болсун. Тирилтип алмак керек. Жаман болгон турбай, коем ыйлап болду. Зиночка, андан көрө сен давлениеңди нормасына келтириш үчүн бир жакшы кабар айтып берейинби? Айтып берейинби? Айт. Жанакы, мен ош жакта эң жакын досум бар эмес беле? Ошол мындан көп жыл илгери жана кырсык учурашып, аялы каза болуп калып, анан колундагы ымыркай кызын дайын таппай калган. Өзү дагы эс үчүн жоготуп, такыр эле дабдырап калган да. Анан күйүтүнө чыдабай адагы сайынып кеткен. Ичип кеткен, арак калтырып койгон. Бирок ал арагын токтотуп, жаңы үй бүлө күтүп, анан тиги жанакы Айсена кызын жанакы кырсыктан кийин багып алган үй бүлөсүчү айтып атышпайбы? Эми кызым, сага чындыкты айталы. Сен биздин кызыбыз эмессиң, биз сени багып алганбыз. Көптөн бери атаңды издеп жүргөнбүз. Мына эми таптык. Эми сен турмушка чыгарда өз атаң өз колу менен батасын берип сени узатсын деп чечтик деп айтышыптыр. Айсананыбы? Айсананы сен таанысыңбы? Таныбай. Эми ойлонойн сага бирдеме айтсылуу ыйлай бересиң, эмне ыйлап атасың эми? Мен сүйінгөн мен үйлеп атпаймын. Аяш атамыздың қызы бактылуу болсун. Кара жаным десе, мунуң жакшы экен, мунуң жакшы экен. Буга чейин дагычы бир жигит менен сүйлөшүп жүрүп, мына үйлөнөлү деп калганда капкаякта калып ушактардын баарын таратышып, анан жигиттин апасы таптакыр үйлөнгөнүнө каршы болуп коет. Үйлөнбөй калат. Анан бирок асыр бактысына жараша турмушка чыгып атат. Мына ошолор кызын узатып, бүгүн ошол жака баратабыз. Азырчы ушак деген илгери кечирээк жетчү эмес беле? Ал эми азыр бир эле секунд токтойт. Кантип? Кантип дейсиң да, интернет деген бар, WhatsApp деген бар.
WhatsApp деген батпас деген сөз да. Бир басып койдуң бүткүл дүйнөгө таанымал болуп каласың. Эми карабайсыңбы? Ошол тетиги Турцияда жашап атып, мен Ошко баратканымды билип алышып, жакшы барып кел деп тилек айтып атышыптыр. Ошон үчүн карындашым көп кейбей, көп ыйлактай бербей, мына могу китепти окуп жаткан. Эми ошон үчүн мени байкем Ошко тойго баратат деп эч кимге айтпай эле кой. Макулбу? Айтпайсыңбы? Болуптур, жакшы тура кой. Ооруба. Ошак тараткан адам акылсыз адам. Көп сүйлөгөн адам күнөөгө батпай койбойт. Ал эми тилин тыйган адам акылдуу адам. Сөз ташыган адам жашырын сырды ачат. Ал эми ишенимди киши ичинде сактайт. Сөз ташыган адам бирөөнүн сырын ачат. Оозун чоң ачкан ушакчы адам ушакчы адам менен байланышпайт. Бүгүн Кыргыз мамлекетинин мага берилген укугу менен Самиев Канатбек менен Самиева Айсананы күйөө жана колуктуу деп жарыялайбыз. Силерге Кудай ак батасын берсин. Бактылуу болгула. Өмүрүңөрдүн ар бир күнүндө ушул бүгүнкүдөй тунук сүйүүңөр менен ар дайым жашагыла.